Assalamu alaikum, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мына бүгүн биз Багбандар уюмунун жетекчиси Абдулла Ташевич менен Ордолуу Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Сулайман тоосунун жанында жолугушуп, ушул багбанчылык боюнча бир аз маегин угалы деп турабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Туугандар, Facebook колдонуучулар, ассаламу алейкум багбандар жамааты, саламатсыздарбы? Калбек досум, кош келипсиң Ордолуу Ош шаарына. Мына эми Ош шаары өзүң билгендей эң байыркы шаарлардын бири. Мына ушул биздин Сулайман тообуз, бул жерде ушул пайгамбарлар ушул жерлерди жерлеген деп көп уламыштар, көп сөздөр айтылып жүрөт. Эми ушул Ордолуу Ош шаарынын эми азыр өзүң билесиң, бизде дагы азыр мына кымбатчылык Ош шаарында эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп атат. Мунун баардыгынын кесепетинин бирден бири бул эмне? Ушул элдердин ушул айыл чарбага көңүл бөлбөй койгону. Эми чынын айтканда азыр досум, мына менин участогым айтсам айылдагы 8 сотик да. Мына сеникин айта турган болсо, сенде бир 30 сотик, 40 сотик жериң бар да. Бардыгы эле ушул айылда жашаган кыргызстандыктардын 76% айылда жашайт. Айыл менен калган 24% сөзсүз байланышта. Биз дайым айтып жүрөбүз, ушул ааламга кеткен жол айылдан башталат деп. Мына ошол айылда досум, мына биздин ушул айылдаштарыбыз, биздин ушул журтташтарыбыз ушул 8 сотик, 5 сотик, 3 сотик, 10 сотик, 20 сотик, 30, 40 сотик ошол өзүнүн эле үйүнүн жанындагы ошол огородко эч нерсе экпей койду да. Мына мен эсимде. Ошол биз ошол эс тарткандан бери ошол лопатканы кармаганды билгенден баштап 3-класстан баштап бизде сөзсүз түрдө ошол Куршап айылында биз жер басат элек да. Жерди басып, баягы жерди басып алып туруп, анан ошол жерге анан кийин ата-энебиз планировка кылат эле да. Мына 4 агатың картошка болот, 2 агатың помидор болот, анан сабиз болот, анан мындай деп ошол жерде бир 8 сотик жерибизде өзүбүзгө мисалы үчүн кышы менен жегилик салаттар чыгат эле, сабиздерди көмүп алат элек оро кылып, пияз чыгат эле, картошкабыз чыгат эле, мешокко салып аны деген верандага алып кирип койчубуз баягындай кылып. Азыр бизде болсо ошондой подсобный хозяйстволорду кайра жандандыра турган мезгил келди да. Антейин десек, кайра эле биздин баягы ошол байганыбыз бизге өзүбүзгө зыян берип атат да. Мына мисалы үчүн сен үйдө аябай сонун келиштирип салгансың айылга, анан кийин мен салганмын айылга, анан экөөбүздүн ортобуздан бирөөсү огородума суу алам десе, биз жизнь бербей коебуз да. Кой дейбиз. Анан кийин ушул огороддордо дагы мына ушул өсүмдүктөрдүн жакшы өспөй атканы, эксек эле өспөйт. Ал жерде уже жердин органикасын биз уже жеп бүткөнбүз. Ал жерге магзабаны төгөт, майлуусуну төгөт, чыгып алып балдарыбыз сиет, ушунун баардыгы ошол биздин огородко зыян берип атат. Анан кийин таш дубалдарды, эки үйдүн ортосуна таш дубалдар тургузуп салганбыз да. Баягы жерге шамал кирбейт досум. Анан кийин баардык грибковый болезньдер, мына өсүмдүктү оорута турган болезньдер ошол жерден чыгып атат. А союз кезинде таш дубал ургузбайт эле. Же живой изгород эктирет эле, же болсо зым менен эле тарттырып коет эле. Анандай кылып кооздоп, мындай кылып мырамыр таштар менен забор кылдырбайт эле. Алардын башы жеткен экен да. Азыр биз болсо мына өзүң билесиң, мына шаарды эле карап көр, мына шаарды эле. Кичине эле бургун мына ушул шаардын карасаң бетонный болуп калды да. Мына ушул жерде кандай дарактар болчу эле. Мына ушул жерде кыйылып, азайгандан азайып эле барайтат да. Мына биз деген дарак бир эле окуучу мектепти бүткөндө, мисалы үчүн Сингапурда бир эле окуучу мектепти бүткөндө 100 дарак отургузуп берет экен. Анан кийин студент болгондо анан жыл сайын 100дөн отургузуп берет экен. Элестетсең, бизде дагы мисалы үчүн окууну бүткөндө биз эмне кылабыз? Биздин балдарыбыз эмне кылат? Узун кортежди коет, лимузинди коет. Ар бирибизден 15 миң, 20 миңден чыгымды биздин моюнга жүктөйт дагы балдарыбыз келип, мына ушул какыраган, ушул саргарып, талаа болуп турган ушул Сулайман тоону келип айланып кетишет.
А эгерде ошол мисалы үчүн ар бирибизден 15 миңден алды. Көчөттүн баасы 150 сом дейли, мисалга. Өзүбүздүн качаки көчөттөрүбүз. Ана эне ушул жерде мына ушул Кыргызстанда бүтүрүүчүлөр келип эле ушул Сулайман тоого дарак эгип кете берсе, эмне токой болуп кетпейби эле? Туурабы? О, айылда канча жерлерибиз турат. А мына жакта карап көр досум, мынаны карасаң, мына ушу Оштон чыккандан кийин эле досум карасаң, необъятный талаалар жатат да. Ошонон бери мына сенин ооба, сенин айылыңан баягы Тардарияны ошону шах менен алып келе турган болсо, ошонун нары Нокатка, ошонун нары Төмөйүн, ошонун бар жокту суулап таштасак болот да. Ошол сен Тардарияны алып келе турган болсо, Тар дарыясын бура турган болсо. Бура турган болсо. Бул Тар дарыясы азыр ошол чындыгында ошол теманы мен көтөрдүм. Тар дарыясы бизден Алайкуу жактан түшөт, Алайкуу өрөөнүнөн. Келип эле Өзгөнгө кирет, Өзгөндөн кийин эле Кемпироваттан кийин Өзбекстан, ары жак Тажикстан, анан кийин Казакстан болуп кетет да. Ооба. Күнүн биз жакшы сууну пайдаланбайбыз чындыгында. Ооба. Ошол Тар дарыя суусун чындыгында мындай бура турган болсок, жакта карап мындай бура турган болсок, биз ушул жагынан ушул сен айткандай ушул Ошко чейин алып келсек болот да. Оштон даже ушул Тар дарыясы аша башпайбы? Аша турган болсо мына Араван, Нокатка дагы бурсак болот болчу аны. Болот, жөн эле болот. Мына канча миң деген гектар жерлер сугат болуп калат эле да. Ошонун немеси менен. Азыр болсо өзүң көрүп атасың, мына азыр дыйканчылык кылабыз десек эле, суу маселесине келгенде ирригацияны бар жоон талкалап алганбыз. Ошол Союз мезгилиндеги баягы каналдар, арыктар бардыгы. Ошол биз кичинелигибизде ойногондо ошону бул бетинен наркы бетине ошол Кочкор Ата каналын, баягы Куршаптан өткөн каналды наркы бетине өтүп чачап калат элек, чабак атып. Кичинелигибизде. Азыр карасаң арык эле болуп калыптыр да. Ооба. А ого жылыга 350 миллион сомдон бөлүнөт ошо айыл чарбадан. Олар каерди казып тазалап атат, вообще түшүнүксүз да. Отсадыр дарыясы деле кичинерип кетип атат, ил басып эле кичине эле бир арзыбаган бир суу агып атат да. Эми ал суу Алайдан түшөт да, туурабы? Ооба, Алайдан түшөт. Ол суу Кызыл суудан түшөт. Кызыл суудан. Кызыл суудан түшөт дагы. Анан кийин келип туруп эмеге Кочкор Атага куят дагы, Кочкор Атадан анан кийин эмеге бурулуп кетет да. Ошого мына бизде азыр досум ишенесиңби, мына ушул Ош облусуна 60 миллион доллар бөлүндү. Ошону 1 миллион 250 миң доллардан 40 та байга берип коюптур. Ошол 60 миллион долларды ошол Тар дарыясын буруп туруп мынаяка чейин алып келе турган болгондо, ошондо билесиңби, мына ушул Ош облусунда жашаган 1,5 миллион 2 миллион кишинин жыргатмак да. Азыр болсо 40 эле киши эмесин көрүп атат. Мына Баткенге дагы 50 миллион дагы бөлөбүз деп атышат да. Аны дагы бөлүп берип коюшат да. Мен ушуга каршымын. Ушундай акчаларды мындай чоң проектке салыш керек. Ону мисалы үчүн алар келет экен дагы тандайт экен, жакшы чарбаларга берет экен да. Залогу бар, ондай мындай. Сенде барбы 1 миллион 250 миң долларга залог? Жок, менде жок. Залогу барлар жалаң эле ушул Оштун байлары да. Ошолор сразу алат дагы май үстүнө май да дагы. Дагы ошолорду жыргатат да. Дагы ошолор эртеге тайраңдап дагы шайлоого катышам деп чыгат да. Сиз өзүңүз айткандай, эгерде ошол Тар дарыясын буруп ала турган болсок, бизге биринчи башында суу башында кичине баягы ал жактан труба менен алып чыгыш керек экен да. Мындай бизге эме жанакындай миллиондогон долларды сарптай турган болсо ошо трубаны курганга жетет болчу ошолчу. 60 миллион доллар менен Тар дарыясын алып келсе болот досум, жөн эле. Эбегейсиз акча да болду. Жаңы техникаларды сатып алып, темирди сатып алып, өзүбүздүн специалисттерди салып, ошол жерге. Каракулжада, Алайкуда. Терексу менен Сарбе деген айыл бар да, ошол экөөнүн ортосуна трубаны салыш керек да, мындай тартып келиш керек да. Жөн эле вопрос эмес да болду. Бул труба алтындан эмес го, туурабы? Көп болсо 1 миллион долларлык труба аласың да. Туура 1 миллион долларга анан мындай тоону тесип туруп ошол жерге сага жол салып берип атпайбы? Туурабы? Ошол суу чындыгында мына Ош облусуна, мына Нокатка чейин кенен жетет эле да. Иче турган суу десең анан. Иче турган суу. Таза суу. Анан мынантип ар жамгыр жааганда досум, сен го Бишкекте жашап билбей атасың. Бизде заң эле суу ичип атабыз, сап сары суу ичебиз.
ботко. Анан бу жерде анан кийин азыр канча мэр ушул жерде неме кылып кетти да. Мынантип ырдаттым мен, Ошту жылгаттым деди. Мына Ош ошо ойдон эле турат. Адамдар өздөрү өзүнүн үйүн краскалайт, өзүнүн эшигинин астын өзү шыпырат, өзүнүн немесин жасайт. А мынантип мына Ошту жылгатып бердим деген мэрлерге ишенбегиле. Ол жөн эле бир жомокту айтып кетип атышат да. Эч ким жылгатпады Ошту. Мына азыр көрдүң, көчөлөрүбүздү көрүп атасың, бачагы чыгып кеткен. Эң бизге маанилүү болгон мына биздин таза суу маселебиз, карасаң, таза суубуз. Таза суу маселебизге акча бөлгөн да Атамбаев. Мына ушуга бассейн кылгыла. 1 бассейн, 2 бассейн, 3 бассейн, bir бассейнден экинчи бассейнге тунуп анан кийин фильтрден өтсүн деп акча берилген да. Кандай окшогон акча? Жок, биз дагы эле ошо ботко сууну ичип атабыз да. Анан да досум, бизде эң жана башында да айтып кеттиң, кымбатчылык боюнчачы. Кымбатчылык катуу болуп атат. Биздин өзүбүздө ушундай жерлерди иштетип алсак, жөн эле бош эле жаткан жерлерди биз иштетпей, анан кийин сатып алууга көнүп калган экенбиз да. Иштетпейбиз. Эгерде иштете турган болсок, картошканын килограммы азыр 30 сом, 40 сом болуп атат. Сабиздин килограммы 100 сомго чейин жетип, ана эгерде оптом тапшыра турган болсоң, 20 сом, 30 сомдон тапшырат экенсиң азыр. Ооба. Кандай сонун өзүбүздүн өлкөбүздү өзүбүз эле байытып, өстүрүп кетмек экенбиз да. Мына биринчи Садыр Жапаров президенттикке келгенде ошондо бир айткан сөзү бар да. Ар бир киши өзүнүн үйүнүн астында чарба кылсын, мамлекетке жардам болот деген. Мына ошонусун Садыр Жапаров кайра мына айыл өкмөттөргө, айыл башчыларга ошону жүктөш керек да. Мына мисалы үчүн сен менин үйүмө келишиң керек. Ассаламу алейкум Абдулла, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Так, Абдулла аке, мына жаңгагыңыз 4 сотик жерди ээлейт экен. Аке, алың буну. Боптур. Анан мына каражыгачыңызды алың, бака теректерди алың, мынаны тазалаң площадканы. Эмне кылабыз ука? Ака, бардыгыбыз бирдей калемпир эгебиз. О калемпирди каяка сатабыз? Клиенти бар, кыжалат болбоң, 80 сомдон мен өткөзүп берем десин бирөө. Анан мен өзүмүн жериме дагы эгейин, үлүшүмө дагы эгейин. Мисалы да, калемпирди Корея менен сүйлөшпөй, Корея мамлекети калемпир жейп, анан үлгүртө албайт экенсиң олорго. Индустар жейт экен, Пакистандар жейт экен, мына арабтар шунчалык калемпирге өчө экен да. Биздин калемпирлерди айланан башка эч нерсе кылбай эле ошо 3,5 миллион гектар жерге калемпир эгип эле ошол Индияны, Пакистанды, Кореяга ошолорго эле жөнөтүп турайлы, болду, жетет да ошол. Мына Абдулла, башка нерсе экпейли, мейли. Мына карасаңыз, бизде Кыргызстанда 365 күн болсо деп бир убактарда Садыр менен кездешкенимде мындан бир 5-10 жыл мурун. Бизде Кыргызстанда 365 күн болсо, Кыргызстанда 365 күндүн башты 350 күн мындай жаркырап бүгүнкүдөй болуп тийип турат дедилер да. Ооба. Бизге ошондуктан дыйканчылык жагынан баардык нерсени эсиңер болот дедилер. Ошол нерсени мына бүгүн дагы мындай кризис учурунда ушу эске келип атат да ушул нерселерчи. Ошол кризисти болтурбаш үчүн эң биринчи мына бийлик ошол элге мына улак чабамын, улак берем деген адамдарга улакты запрет кылыш керек. Тойду, ресторандарды жабыш керек. Керек болсо базарларды да жабыш керек. Керек болсо кийим киргизбеш керек. Себеби дегенде эртең өлөм деген кемпирдин бир шифонер кийими бар азырчы. Биз мисалы үчүн азыр кийим келбей калса мисалы үчүн да, досум. 10 жыл кийимсиз жүрө беребиз. Себеби дегенде алып койгон кийимдерибиз жетет. Бири-бирибизге кийип деле чоңойгонбуз. Билесиң да. Мисалы үчүн мен атамын экилеп формасы бар эле, бирөө парадный эле, бирөө ишке кийип бара турган. Болду, башка эч бир туфлини мисалы үчүн 20 жыл кийген да. Ошондой азыр болсо досум эми ушунчалык баягы 8 мартта голубойлор чыкса сөгүп атабыз го. Эң голубойлорду. Чындык айтса, биздин көп эркектерибиз өзүбүз деле голубойлорго окшоп көп кийине турган болуп калды. Бул жаман адат. Буну ошону ташташ керек. Эркектен деген эркекке көп нерсенин кереги жок. Эркек эркектей болуш керек. Эркек эртең менен чыгып кетип, кечке иштеп, кеч келип чарчап жатып уктап калыш керек да. Ошол эркектин милдети ошол, иштеш керек. А бизде көрүп атасың го, биз аялдарды иштетип атабыз. Өзүбүз болсо жатабыз. Бул уят маселе. Бул аялдарыбыз биздин мисалы үчүн чынын айтканда бизди коргоочубуз, биздин мындай султаныбыз деп ушинтип бизди көтөрүп атканда биз ошо өзүбүздүн ардыбызды билип барып иштеп
таап келип багып үйрөнүшүбүз керек да бала чаканы. Ошону көп айтканда жоопкерчилик да, бул эркектин жоопкерчилик милдетин аткарган. Ооба, милдетибизди аткарышыбыз керек. Өзү мына азыр мына бактарактарды келип иностранецтер көрсө, мына ушу курган немени көрсө, булар айтат да. Булар кыргыздын катындары начар экен дебейт да. Кыргыздын эркектери начар экен дейт. Мына ошол талааны көрсө айтат. А бу жерде эркек жок турбайбы? Мынанын бардыгын бак кылып, мынанын бардыгын эгин кылып койсо болот эле го деп айтат да. Туурабы? Ооба. Анан биздин аялдарыбыздан көрбөйт олар. Айтат. Келет, значит, эркектери начар экен дейт. Анан кийин эркектери начар болсо, значит, бу жерде биз бу жерде эркек болсок болот экен деген ой келет да. А эгерде мисалы үчүн огородубуз эгилген, дарактарыбыз эгилген, баары жогу сонун болуп, аялдарыбыз болсо үйдөн чыкпай, зыңкыйып үйдө отуруп, тамагын бышырып, мындай болуп туруп, эркек жолунда, аял жолунда болгондо, ошондо анан кийин башка мамлекеттер келип бизди сыйлайт да. Ошон үчүн мына айтып атам го, мына досум, мына бизде 3,5 миллион гектар жер бар. Ошо 3,5 миллион гектар жерге ар бир гектарынан 10 тоннадан эле валовой продукт ала турган болсок, бу эмне болот Кыргызстан билесиңби? Жыргап эле жатып калабыз да. Иштеш керек. Ошон үчүн мына айыл өкмөттөргө, азыркы депутаттарга бардыгына барган жерде суроо бериш керек. Сен бар бала бакча салып бересиңби, мектеп салып бересиңби, же жол салып бересиңби деп сурабаш керек. Сен суу чыгарып бере аласыңбы? Шу маселени коюш керек. Ар бир айылга ирригация келиш керек да. Ар бир айылга ирригация келиш керек. Ошондо анан кийин олар жооп издей баштайт да. Мисалы үчүн мен экөөбүз мисалы үчүн азыр Тар дарыясын айттык, канча жер уже сугат болду. Бир эле проект менен, туурабы? Анан кийин оякта канча Текесекирик деген проект бар. Ону менен Баткен облусу сугат болот да. Лейлекти сугат кылсак болот. Мына Жалал Абадты сугат кылсак болот. Ар бир эменин өзүнүн эмеси бар да. Мисалы үчүн Таш көмүрдөн эмеге караттырып, мына Нокен жака караттырып бир канал казып башташкан. Ошол дагы токтоп калган да. Мына ошол Кыргызстан боюнча 14 чоң канал казышыбыз керек да, дос. 14 чоң канал, анан кийин 100 жакшы буровой алып келип туруп, бардык жерлерибизди сугат кылып, элдердин бардыгы. Бир айтат го мына Элдар Абакиров деп атат го 1 миллион адамга иш орун таап берем деп. Мен айтамын, эгерде президент мени колдой турган болсо, мен 6,5 миллион кишиге иш орун таап беремин. 6,5 миллион киши ошол 3,5 миллион гектар жерде тынымсыз иштеп калабыз бардыгыбыз. Фейсбукка дагы, Инстаграмга эч ким сүрөт дагы жүктөшкө убакыты жок болуп калат. Жалаң картошка, пияздын сүрөтүн көрүп каласың. Мактанып, мынаны өстүрдүм мен, мынаны өстүрдүм деп. Чындыгында келгенде азыр досум мына Ошко 60 миллион доллар бөлүндү го. Ошо 60 миллион доллардан мына Ош облусуна 5 миллион долларга бир көчөткана салып берип койгондо, жылына ушул Ош облусуна 5 миллион көчөт. Интенсивный, эң акыркы немедеги көчөт чыгып турмак да. Анан эмеге дагы бөлөбүз деп атат Баткенге. Ал жерге салып бериш керек бирөөнү. Бардык облустарга бирден көчөткана керек. Азыр бизге ошол кыргыздарга азыр айтып атат да, айыл чарба иштеп кетиш үчүн эмне керек? Айыл чарбаны мындай кылыш керекпи? Айыл чарбаны жабыш керек. Айыл чарба министрлиги менен бир помощнигин коюп коюш керек, ол баягындай расмийлерге катышып турсун. А калган ошолор алып аткан, жылына алып аткан 2 миллиард айлыкты 4000 биоинженер окутуш керек. Ошону ошол Түркия мамлекетинде окутуп туруп, ошолор келгенден кийин 5 жылдан кийин анан кийин бул жерде пияз өстүрө турган мастер келет, помидор өстүрө турган, сабиз өстүрө турган, бар жок калемпир, алмаз, груша бар жоктун өзүнүн мастери келет да. Ол инженер, биоинженер. Кичинекей эле бир жалбырак берип койсоң, ошодон миллиондогон көчөт чыгарып берет да сага. Ошондой кыйын адамдар келмек да. Ошон үчүн айтып атам го, бизге кыргыздарга азыр тажрыйба менен эле билим керек болуп атат. Эң биринчи ошол 60 миллион долларды ошол 4000 биоинженер окутканы акча салыш керек. Ошо балдар 5 жылдан кийин окууну бүтүп келгенден кийин анан көрдүң өнүгүүнү. Өзүнөн өзү эле дамыгып, өзүнөн өзү эле өнүгүп кетет. Ар бири көчөт жасаганды билет. Ар бир чөптү таныйт. Ар бири малды билет. Бар жокту кыла турган кыйын балдар келмек да. Мына ошон үчүн билимге салыш керек, акчаны билимге салыш керек. А бизде болсо азыр билесиң, аграрныйды мисалы үчүн 200 бала бүтө турган болсо, ошонун 4-өө гана иштейт. Калган 196сы башка ишке кирип кетип калат. Азыр неме жок, агроном жок бизде. Ошол чоң проблема болуп атат. Чоң проблема. Чоң билим, тажрыйба жок.
Мына азыр 2 миллиардтан бере турса 10 миллиард сомду бөлө турган болсоң как раз 60 миллион доллар болот. Ошо балдар барып кеңири окуп, ошол жерде иштейбиз деп убара болбой жыргап окуп келишмек да. Ошолда 5 жылдын ичинде 4000 агроинженер окутуп алсак, бул деген ар бир районго 100дөн бала болот. Ол дегенде ар бир райондон 100дөн Абдулла Ташиевич чыгат да. Эй, давай, иште, жаса дегендер келет да. Ана көрдүң, анан өнүгүштү көрдүң. Мына ушуга, ушундай нерсенин бул аткарылбай атышына ким күнөөлүү деп эсептейсиз? Бунун аткарылбай неме болуп атышына баягы эле ошол коррупция күнөөлүү да. Мына акчаларды, келген акчаларды, мисалы үчүн мынандай азыр жөнөкөй эле 60 миллион доллар келди, 60 балага барып сүйлөшүп туруп, ошол 4000 балага 60 миллион төлөп коюп келе бердик. О жерде коррупция болбойт да. Түрктөр пулду алды, окутуп берет келет да. А бул жерде мисалы үчүн ошол акчаларды раздробить этип, бөлүп, неме кылып атканда ошол жерде сөзсүз түрдө баягында кол майланат да. Ошонун үчүн эле болуп атат мындай иштерчи досум. Ушул боюнча айта турган болсок, коррупция боюнча мына жакында 28 декабрда шайлоо күнү болуп жакындап келатат да. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол люстрацияны, коррупцияны тазалоонун бирден бир жолу бул азыркы БШКнын чыгарган бюллетени менен тазалап койсоңор болот деди да. Болот, жөн эле болот. Onun үчүн элибиз ошону өзү жүрөгү менен сезиш керек да. Мына досум 30 жыл болуптур. Мен да ошону мода кылып алдым. 30 жыл деген. 30 жыл өтүптүр. 30 жылдан бери 6 жолу шайлоо болду. Мынау 7-чиси да. Мынау өзүң досум, сен дагы айылда жүргөн эмесин, эме эшек десем грубый болуп калат. Жөн эле жылкыны айтайлы. Жөн эле баягы пустой торбо менен мисалы үчүн 2 жолу 3 жолу чакырсаң келет да. Анан кийин чакырмактан эмне кылсаң келбей коет да. Пустой торбо менен бизди мына 7-чи жол чакырып атат. Келип атабыз дагы элечи. Жок, эч нерсе жок. Жөн эле акча менен алдап, биздин добушубузду алып, анан кийин не болсоң ошо болот да. Азыр коррупционерлер мени менен сени ойлоп кетип аткан жери жок олар дос. Олар өздөрүнүн чоң баягы бизди мына азыр жеп аткан тамактарыбыз бар го, ошо 99% биз импортко зависимыйбыз да. Мына ошолорду ташыган коммерсанттар кетип атат шайлоого. Ошолор барып туруп шайлоого жеңип, өзүнүн бизнесин коргогону кетип атат. Ресторандарды коргогону кетип атат, гостиницаларды. Эртеге булар барып калса, казино да ачылып кетиши мүмкүн, досум. Ушундай опасный болуп турат да, ошон үчүн кимде ким ушул буларды азыр мына БШКнын бюллетени менен ошол немелерди подкуп кылбай, неме жанакындай добуш сатып албай, сатпай, ушундай кылсак жеңсек болот да буларды. Жеңсек болот эле, бирок досум 20 күн кеч калдык. Эмнеге дебейсиңби? Биз агитатор деген bir baleye çıkkan bizdeci. Mına başka mamleketlerде agitatsiya только СМИ'de жүрөт. Анан кийин мына соц тармактарда жүрөт да. Азыр болсо биз ошолорго агитаторларды биз ар бир агитатор алганда, мисалы үчүн өзүнүн агитаторго мисалы үчүн бир 100 агитаторго эмеси болсо, лицензиясы болсо, булар ар бири 200дөн, 300дөн, 500дөн, 1000ден алып атышат. Кыйындары. Булар агитатор деген бул деген ортомчу да. Барат дагы, ассаламу алейкум Калыбек, кандайсың, жакшысыңбы? Кайсы партияны шайлайын деп атасың десе, мен мынау бир партияны шайлайын деп атам десе, эмне кыласың ошо былжырбайларды? Андай мындай эмне? Ошо сен мына Калыбек, сен аялың, мына 2 кызың, 2 уулуң, силер 6 кичкенсиңер. Мен мына давай 3000ден алып берем, 18000. Мына мен сага гарантия. Мен сен бир тууган жеңеңмин го, же эжеңмин го, же жездеңмин го дейт дагы, сени алдадыбы? Сенен өтүп наркын алдайт да, ошо вес айылды айнытат да. Бул агитатор дегенден ошону бербей коюш керек эле, агитатор. Киргизбей коюш керек эле да. Ушулар өлтүрдү да. Менин агитаторум жок. Мен өзү депутатка кетип атам да, жогорку. Ооба, сенин пулуң жок. Жапаров Калыбектин агитатору жок. Мына, ооба, сен өзүң жүрөсүң да. Мисалы үчүн сен бай болгоңда сенин нарагыңда он агитатор. Буягыңда он агитатор. Аркаңда начальник штабың. Бар жоғын немесі. Анан кейін ол 10 агитатордың ар биринде 100дөн агитатор болот да, акчаң болгондо. Ошол агитаторлар үйгө жыландай сойлоп кирип туруп, арбап туруп, тынчытып коюп атат да шайлоону. Ошону менен көрөсүн, эртеге дагы кайра эле мурдагы браттухалар келет, салам алейкум деп. Менде деле досум, эгерде акчам болсо агитаторду албайт элем да. Бул азыркы президентибиздин айтуусу боюнча бул ал
сиз айткандай боло турган болсо подкуп болуп калат экен да. Подкуп болот. Бу подкупту мисалы үчүн досум эми ушундай тонкий жасайт да булар. Тонкий жасайт. Баягы системалар мисалы үчүн мурда ачык болсо, азыр эми подбушлат болуп атат да. Көрпөнүн астында сүйлөшүп атышат. Onu sen görбөйсүң, мен да көрбөйм. Уже ала тургандар алчусун алды, чөнтөгүнө салды, уже убадалар берилди. Бу шайлоонун жыйынтыгы чечилди. Эртеге бюллетенден көрө бересиң досум. Мына, ошол агитаторларды кийинки шайлоого агитатор вообще жолотпош керек да. Ошондой. Анан кийин плакаттын размерин айтып коюш керек. Плакатыңдын размери ошо 1:1 эле болсун, түшүндүңбү? Анан кийин сага мисалы үчүн канча квадратный метр болсо, же канча адам башына сага мисалы үчүн 1 миллион жерге агитация кыла турган болсоң, сага 100 эле баннер 1:1. Түшүндүңбү? Деп ошондой кылып бар жоон чектеш керек да. Элестетип көрсөң, бирөөнүн баннери Сулайман тоодан баштап ХБКга чейин бирөө тартып алган. А сенин баннериң болсо мындай кичине мындай визиткага окшош. Сени качан көрөт? Анан экинчи мост бар го. Ооба. Чыксаң биле мына чоң кулачың жетет го. Onu aynen İsa paygamberleri deysin onları görüp top akıldı. Oşonun bardығы dosum mına uşul korrupsiyadan kelip atat da. Anan keyin dosum mına эми жаман айтпай жакшы жок. Мына немени бас коррупцияга да немени наказанияны усиливать этиш керек. Усиление. Баягы жөн эле баягы кустуруу эле ошо менен тим болбостон баягыны мисалы үчүн срокторун көбөйтүп, анан кийин смерть за коррупцию деп киргизиш керек. Вот, мисалы үчүн ошону киргизсең эле, ошону киргизсең эле айтып атат да, эми баягы бөдө эле бирөөлөр атылып кетет дейт да. Мисалы үчүн эми мамлекеттүүлүгүбүздү кармаш үчүн анча-мынча мисалы үчүн баягы 100 карышкырдын ичинде 2 кой атылып кетсе эч нерсе болбойт. Ошо кой мен болушум мүмкүн мисалы үчүн. Жесем мен разымын. Мен разымын. Мен деле разымын. Мен да разымын. Коррупция кылсам мен разымын да. Ошондой кылып туруп бул өлүм жазасын коррупцияга киргизиш керек. Ошондо анан токтойт. Сразу шарт апарып туруп эле бир досум мисалы үчүн да сразу апарып туруп эле доказать этти кече мисалы үчүн да. Бирөөнү кармады го. Кармады, неме кылды, коррупция кылды, неме кылды. Bir 18 saatin içinde ele уже bayağı sottор tez işlep neme kılıp durup ele bayağını şu teleefirde ele misal için Amerikanlar көрсөтөт го. Смерть казнь вот такого человека да бang болду все. В лоб атып туруп эле көрсөтүп коюш керек да бир 10 аткандан кийин 40 деген койдон жоош болуп калат. Бир өзү дагы митинг кылгысы келбей калат. Бардыгы байлыктарын эшикке алып чыгып ыргытып, жөн эле чапанын кийип бардыгы талага чыгып кетет. Онда базарда жүргөндөр ham азайып кетет. Налогко ишке киремин, жалаң ошо прокуратурага ишке кирем, депутат болом деген адамдардын саны резкий азаят. Эң туура айтасың. Ошол азыр элдин бардыгы эле ошол прокуратурада пул, милисияканада пул, МВДда пул, СМБда пул, ошага барып иштесем мындай болом деген бир эме киргизип алды да, депутат болсом неме. А талага чыгып иштеген западло болуп калды. Мындай айтканда, олордун тили боюнча. Эми боюнча жана тар дарыясы боюнча айтпадың досум. Эми сен өзүң деле депутаттыкка койбопсуң да, качан коеюн деп атасың? Досум, мага депутаттыктын кереги жок. Ушу мен барган жерде ушу айылда ушул бардык ушул мен барган жерге эле эл чогулуп берсе ушу багбанчылыкты эле үйрөтө берсем. Мен айтайын дегеним ошол эле менин жыргалым ошол. Багбанчылык боюнча темаң ошол мүмкүн депутат болуп, бийликтин аткаруучу бийликтин жанына барганда ушуну ишке ашырат белең деген да. Эми мен жеке оюм ондой эмес. Кудай кааласа, мына бир оюм кетти эле. Мен дагы ушул депутаттыкка коюп, мындан да неме кылып берсемби деп өзүнчө бир шайтан азгырды эле. Бирок Кудай сактап калды. Коюп атам. Кудайга шүгүр. Мен жөн эле жүрүп эле ушул райондорду кыйдырып жүрө берем. Ушул Кудай чал болгуча ушул ишими аткара берем. Бак даватымы кылып жүрө берем. Мен эми баягы бир ушундай нерселерди ушул сен айткан проектлерди иш жүзүнө ашырыш үчүн хотя депутат болуп барайын деп Багыт деген партия менен кетип атам досум. Мен айтат элем да, мына Багыт, мына Иман Нуру, анан дагы бир Мекенчил эл, анан дагы бир эл үмүтү ушундай бир партиялар бар экен да, карапайым элдин составынан чыкканчы. Анан добушту ушуларга бериш керек. Ушуларга бериш керек, Ушуларга бериш керек. Эл ушуларды колдоп коюш керек да. Себеби дегенде ал партиялардын ичинде мурдагы карышкырлар жок. Ал партиялардын ичинде бара турган болсо системада, мисалы үчүн сен жеп жүргөн болсоң, ана мына дегенде мисалы үчүн
Мисалы үчүн мен агынан алып жүрсөм, сен кызылынан алсаң, мен сага айтам да, эмне эле ламат сен атасың, бас берека дейм да. Түрү аякта мисалы үчүн ол системага аралашпаган киши менен алар сүйлөшпөйт. Көп чечим болмок да. Ошол сен айткан ошол эл үмүтү, иман нуру, багыт, анан дагы эмне деген ошол баягындай за мекенчилер, справедливый Кыргызстан, ошондой майда чүйдө неме партиялар жүрөт го. Ошолорго бериш керек да голосту. Эл ошолорго берип таштаса, ошондо чисти иллюстрация болот да. Чисти жөн эле мисалы үчүн баягындай элдер деп калмак да. Баягылар дагы уже шалдырай түшөт дагы, анан кийин кой дейт. Ошол президент айтканды кылышыбыз керек экен дейт дагы, анан кийин президенттин айтканын кылат. Президент эмне дейт буларга? Завод сал энерге дейт. Энерге суу чыгар дейт. Энерге баг отургуз дейт. Президент жакшылыкты айтат да. Ошону угуш керек. Мына эми азыр элим айтамын, элим чындыгында айтканда баягы бир нерсени коюп алып туруп эле жылдыр дей бергенде эч эме чыкпайт да. Мисалы үчүн жөн эле, мисалы үчүн ошону алып туруп жылдырып коюш керек да, иштеш керек досум. Мына жаздан баштап, мына мен дагы, сен дагы, мына оператор иним дагы, мына ушул жалпы 6,5 миллион кыргыз эли Кореядагыдай, Кореяга барып калсаң кандай тыдын иштейбиз да, туруп. Россияга барып калсак жөн эле баягы уста болуп кетебиз го, жөн эле үйдө кылбаган иштерди неме болду. Алиги бир сөз бар эле, үйүндө өзүнүн үйүндөийненин артын түртө албаган бирөөнүн үйүндө кечте тигет болуп, таза чебер болуп кетебиз оякка барганда. Мына чеберчиликти ушул жерде көрсөтүш керек да. Эгерде кыргыз эли Кореяга барып иштеп туруп байыса да, мына өзүнүн жеринде ошо Кореядагыдай иштей турган болсо, дарбазасы алтындан болот эле досум. Ошон үчүн иштешибиз керек. Эң биринчи ар бир кыргыз өзүнүн огороту болсо, ошого пикир кылыш керек. Шаардагылар дагы кадимкидей өзүнүн эмесине, айылына звонок этип, апа кандайсың? Ата кандайсыз? Иним кандайсың? Баягы 38 сотик жерибиз турат. Ата, апа, быйыл Кудай кааласа биз ошол жерге картошка эгели деп атабыз. Биз шаардан барып өзүбүз эгебиз, силер сугарып эле бересиңер, болобу? Болот деп. Ошентип шаардагылар дагы аракет кылыш керек да. Жалпы Кыргызстан иштесек, чыгып кетебиз бул эмеден. Азыр эмнеге зарыгып атасың, досум? Эмнеге зарыгып атасың? Нанга зарыгып атасыңбы? Майгабы? Туурабы? Сабыз кымбаттап кетти деп атасыңбы? Пияз, мына жерди көрүп атасыңбы, досум? Мына ушул жерден чыгат ушунун бардыгы. Жерден чыгат. Ол асмандан түшпөйт. Жерден чыгат. 3,5 миллион гектар жеринген 10 тоннадан бир нерсе алсаң, мисалы үчүн, сабиз эле ал, 10 тоннадан. Айланайын, дүйнө жүзүн сабиз менен бастырып берсек болбойбу? Ошону сатсак болбойбу? Ошону жесек болбойбу? Жыргал го, сабиздин согун иче. Биз болсо ошол Россиядан боёк-соёк менен жасалган сокду ичип жыргап отурабыз. Же болбосо башка өлкөлөрдөн келген. Башка өлкөлөрдөн келген бирдемелерди жейбиз. Өзүбүздө шунча суу турат, айланайын. Магазинге кирсең Боржоми деген турат, Эсентуки турат. Жиндүү айланайын. Тобагылым, бу Кыргызстандын мына өзүбүздүн Кара Шоронун суусун куюп кой ошо Эсентукиге. Туру? Мына таяр бар жок өзүбүздө турса, биз башка жактан издейбиз да, дос. Мына биз ушул өзүбүздүн мекенибизде иштешибиз керек. Мына азыр бизден Кыргызстанда боор оору, ашказан оору, анан өт, анан жанагы неме, бөйрөк оорулар аябай көбөйдү да. Тукумсуздук. Мына ушунун баардыгы, мисалы, баардыгыбызга белгилүү эле болуп калды туурабы, эмнеден ооруп атат мына кыргыз? Досум, эң биринчи стандарт деген нерсе бизде иштебей калды да. Лаборатория, таможняда туруш керек. Ар бир кирген жүктү, мисалы үчүн жөн эле пошлинасын алып эле отурбастан, ошол жүктүн тазалыгын да текшериш керек да. Мына лабораторияга берип, баягын текшерип, анан кийин баягы жерден биздин лаборанттар, өтө күчтүү лаборанттар бар, баягыны бөлөт, печеньени бөлүп акыры айтат. Бул печеньеде баягы бир бала деген бир сорт кукурузанын мукасы кошулуп тур. Ол мука, ол кукуруза болсо генно модифицированный. Ол бир жаныбардын немеси аргындашкан ого. Onu adam жей турган болсо барып туруп психологически айнейт, ген соолугу начар болот. Буну киргизсе болбойт деп туруп бүтүн чыгарып берип айда бериш керек. Биз орустардан коркуп отурабыз. Орустар печенье деп бокту берип койсо ham жешке туура келип атат азырчы.
Түшүндүңбү? Биз деген өзүбүз эркин болуш үчүн эң биринчи буякты турлашыбыз керек. Биз независимый болуп туруп өзүбүздү бар жоктон дандан, нандан, майдан, чайдан бар жокту обеспечить этип алгандан кийин башка анан кийин бирөөлөр бизге бирдеме деп көрсүн. Карызды кутулуп алайлы, анан кийин бирөө кирип көрсүн бул жерге. Ошол күчтүү экономика менен анан кийин биз бар жогун ортого коебуз да. Башка жактан импорт болуп келаткан продукцияларды ошол лаборатория аркылуу өткөрөбүз. Аллабыктары кайсыл жерде курулуш керек өзү? Ол лаборатория заранее ошол заводду барып туруп, ошол жактан чыгарылып аткан продукцияны уже текшерип келиш керек. Билиш керек. Анан неме контракт заключать этип, эгерде кокс бир нерсе аралаштырып бере турган болсо, много миллионный штраф кыргыз элинин каары деген немени коюп коюш керек да. Түшүндүңбү? Мен Россияда көргөндө укканда, мына Россияда Кытайдан барган күрүчтү лабораториясынан өткөрсө, ичинен какой-то баягындай зыяндуу нерселер чыгып турду. Ошондон кийин запрет койду да Кытай күрүчүнөчү. Кытайдын күрүчүн биз жеп атабыз дагы эле. Бирок биз жеп атабыз. Бизге боло берет да. Кыргыздын ашказаны ташты да переварить этип таштайт. Деп ошондо ойлойт да булар. Ошон үчүн ооруп атабыз да. Ошон үчүн ооруп атабыз да, досум. Мына орустардын дагы канча заводдору бар, Белоруссияныкы бар, Украинаныкы бар, Өзбекстан, Казакстандардыкы бар. Олар Европага кылса башка стандарт менен жасайт. ГМО эч нерсе кошулбайт. Анан кийин Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан бияка жасаса эле эң акыркы продукциялар менен жасайт дагы айдайт. Ушул эмне үчүн ооруп атабыз биз? Ошо бизде текшерүү жок. Мына баягы Ерлан деген жигит жүрөт го баягы. Не сахар? Ошону шейлеш керек. Эртең бар Ерлан анан кийин ошо хотя бы просрочка менен күрөшөт. Элестесең досум, 3 жыл, 4 жыл болуп кеткен консерваларды тышын алмаштырып алып келип бизге жедирип атат. Шоколаддар деле ошондой. Ошону биз балдарыбызга алып берип атпайбызбы? Шириндик деп. Аял укатмарыбызга алып келип берип атпайбызбы? Тойго иштете турган конфеттер эң арзан. Тойдан келип эле түндөсү эле коюп берип коебуз. Ошону жеп алышат. Анан кийин эмнеге ооруйт дей беребиз да. Эрте жазда жанагындай немеге азотко да эмне деп коет эле жанагындай. Пестицид, гербицид, фунгицид, ошого сугарылган продуктуну буяка биздин кошуна өлкөлөр киргизип атат. Тажикстан менен эле Өзбекстандан алып жейбиз ошону. Бирок ошолордун өздөрүнө жедирсең жебейт экен. Жебейт, о мындай да. Мисалы үчүн 2 агат өзүмүз жегени деп коет. 900 агат сатканы деп коет. Буяка дары салынбайт, буяка кык салынат. Биягынса сата турганды ошондой. Любой эле жерде ошондой, досум. Даже мына баягы мына Александровкадагы, мына Миланфандагы, мына Дунган туугандарга дагы айтамын. Ошолорго да көп айтам да мен, обращение кылам да. Бишкекте олар дагы жаман көп салат. Өзү положено азоттун положено 70 эле килограмм, 90 килограмм. Булар болсо 1,5 тоннага чейин салып берип атпайбы, досум? Жердин кыртышын да өлтүрүп атат. Жердин кыртышы өлөт дагы, анан кийин Дунгандан алганыңан кийин сен о жерге айнанайын, кандай расход кылбай ичпеле өспөйт да. Түшүндүңбү? Тажиктердин жери дагы ошондой, өзбектердики да жери ошондой да. Ошон үчүн булар органика жөнүндө вообще оозун ача албайт да. Бизде пока жерлерибиз ондой бузулуп кете элек. Ошон үчүн мына сөл жамбак дегенибиз ошодон да. Ар биринин үйүндө мал бар, зерикпей эле жөн эле топудай кылып үйүп эле ошого бир ящик сөлжан салып кой. Өзүңүн ошол 10 сотик жериңе таза кылып иштеп таган неберелериңе жедир ошо бадыраңды. Ошолордун баардыгын жеп бадыраңды. Урматтуу кыргыз элим, мына багбанчы эң күчтүү специалист, өзү немени кандайдыр бир чиновник болуп бир жерде кызматта иштебесе дагы өзүнүн багбан боюнча багбанчылыкты, дыйканчылыкты мыкты билген адис бул Абдулла Ташиевич менен сиздер түз эфирде болдуңуздар. Кудай буйрса, досум, биз ушул сен айткандай баягы карапайым элдин составынан чыккан адамдар депутат болуп келе турган болсо, мына биз силердин проектиңерди колдойбуз, Абдулла Ташиевич. Ошол иман нуру, багыт, эл үмүтү, анан мекенчил эл, анан дагы легалайз дегени жүрөт. Алар дагы баягы конопляны эгебиз деп атышат да. Багындай немеге зыян бербей турган. Анан кийин баягы дыйкандар партиясы жүрөт, улуу журт деген жүрөт. Жалаң ушундай майда партияларга голос бергиле туугандар. Алданбагыла, олар келет, кетет. Эртеге силер ошолорду эч качан көрбөй каласыңар. Кудай кааласа ушунусун да шайлабай койгула, болду. Алар кайра эч качан келбейт. Мына ушул
балдар барып туруп ошол парламентте легендарный парламент кылып кайрадан иштетип, мына ошол кыргыз жер ошол талкаланган, ошол мурунку ошол акайып жерлерди берип берген, көп каша кылып берген да ушуну. Мына мисалы үчүн жерлер азыр мамлекеттин составынын өзүндө болгондо, мисалы үчүн мамлекет айтат эле да, мындай кылгыла, мындай мынаны эк деп. Азыр болсо элдер менен кайра переговор кылып, кайра сүйлөшүп, кайра ошонун немесин жерлерди ийгилештириш керек. Ошон үчүн биз продукция кластер деп коет да буну. Бир мындай ушунчалык азыр муктажбыз биз продуктага. Ошон үчүн тепкедей жер, ушунча жер болсо дагы ошол жерди пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн бардык элге айтамын. Туугандарым, мына мени Абдулла Ташиевичти колдоо группам бар. Ошого кириңиздер, кандай сурооңуздар болсо. Борбор Азия Багбандар биримдиги деген дагы бир группам бар Facebookка. Ага кириңиздер. Анан Телеграмда Борбор Азия Багбандар биримдиги деп туруп, ошол жерге кирсеңиздер, калган группамдын ссылкасын таштап коем. Ошол жерден багбанчылыкты үйрөнгүлө. Бардыгыңыздарга бир дагы суроо жоопсуз калбайт. Бардыгына жооп беребиз, Кудай кааласа. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мына Абдулла Ташиевичтин айткан маегин, баянын уктуңуздар сиздер. Кудай буйрса ушул бүгүндөн баштап керек болсо, бүгүндөн баштап дыйканчылык, багбанчылык менен иш. Ошону ойлонуш. Кеч эмес азыр деле. Жок. Азыр мына эртең эле жаз келет, туурабы? Жерлерди даярдаш керек. Азыр суу каяктан келет, бардыгын решать этебиш керек. Мына Ош тарапта чынын айтканда кышыбыз аз эле болот бизге. Азыр нет подготовка кыла берсе боло берет. Азыр мисалы үчүн күнүгө лунка казып, тарак отургузганды мисалы үчүн жерди даярдай бериш керек. Биздикилер мисалы үчүн мына менин шапкемдей кылып да оят жерди, анан ошол жерге анан кийин бечара тамырды тыгып коет, давай өс деп. Онда кылбаш керек. Бирге бир, чукурлуу дагы бир. Анан кийин жерди алып туруп, ээлеп салыш керек. Ээлеп таштарын алып салыш керек. Тамырга тийсе кайтарып бере турган болсо, ол өспөйт. Орлуу боло берет. Анан бирге бир, бул деген однокомнатный квартира даярдагандай да. Анан ошол жердин составын ошо тоонун бетин эле кырып келип туруп, же болбосо ошол жерге мисалы үчүн бир 20 килограмм биогумусту аралаштырып берип туруп баягы жерге, тамырга жакын жерге. Анан ошону менен эгиш керек да. Болду, анан кийин ол тамырын жаят, тез түшүмгө кирет, мынандай болот. Ошон үчүн ошондо үйрөтүшүбүз керек. Мына биогумус сизде азыр сатууга даяры барбы? Биогумус Кыргызстан боюнча бардыгында даяр. Азыр Кыргызстан боюнча биогумус жыйнаса 1000 тонна жыйнасак болот. Ооба. Onu da Araplarga satып берип, карап отуруп албасак деп атам. Арабтар кызыгып атат экен. Мына урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бардык нерсени өзүбүздүн колубуз менен жасасак эле болот экен. Биз башка бирөөлөрдөн үмүт кылбай, жок. Кошуналар бизди багат, тигине мындай дебестен өзүбүз бага турган убакыт келди. Ооба, биз жөн эле. Досум, биз 6 миллион эмес, 60 миллион эмес, 600 миллион кишини бага турган потенциалыбыз бар. Bizde 3,5 milyon гектар жер бар. Голландиянын жери 900 миң гектар. Ошол жерден жылдан 120 миллиард доллар киреше алып атат. Мына кошуна Өзбекстан былтыры быйыл мисалы үчүн 20 миллиард долларлык мөмө жемиш сатты. Биз мисалы үчүн ошонун покупателибиз да. Хотя биздин жерлерибиз бош жатат. Көрдүңбү? Ошон үчүн иштешибиз керек. Ооба. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мына ушундай инсандарды биз колдошубуз керек. Кудай буйрса, мына 28-inde ошо өзү Абдулла Ташиевич айткандай, карапайым элдин составынан чыккан Багыт партиясы, Эл үмүтү, Мекенчил эл, ошондой эле Ыйман нуру жана башка ошол партияларда шайлай турган болсоңуздар, чындыгында мына Абдулла Ташиевичке окшогон адамдар биздин жаныбызда болот. Бизге көмөктөшөт, проектлерди бирге алып барабыз, Кудай буйрса. Мейли, айтканың келсин досум. Ийгилик каалайм Багыт партиясына, Иман партиясына, Эл үмүтү партиясына, бардык ошол майда чүйдө ошол карапайым эл топтолгон партиялардын бардыгына ийгилик каалайм. Рахмат. Жеңип чыккыла. Рахмат. Көңүл бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта болуңуздар.